Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун назары азыр Беларуска кадалган. 9 августта болуп өткөн президенттик шайлоодо расмий маалыматтарга караганда Александр Лукашенко 80%-дан ашык добуш чогултуп 6-чы жолу президент болду. Бирок айрым сурамжылоолорго караганда добуш берилген күнү акыркы сааттарга чейин алдыда Светлана Тихановская келаткан. Ondan ашыккан мамлекеттин жетекчилери Лукашенкону жеңиши менен куттуктады. Алардын арасында Орусия, Кытай, Түркия, Кыргызстан, Тажикстан, Венесуэланын лидерлери бар. Европа биримдиги болсо шайлоо эркин да, адилеттүү да болгон жок деп Беларуска карата санкция жарыялоо алдында. Ал эми эл арасында Лукашенконун кызматтан чегинишин жана Тихановскаяны президент деп жарыялоо талаптары үчүн кол чогултулууда. Эксперттердин айтымында Беларуста жаңы каршылык технологиялары иштей баштады. Мисалга, бул митингдердин же дегеле оппозициянын бирдиктүү жетекчилиги жок. Эл бири-бири менен өкмөт таасир эте албаган Telegram платформасы аркылуу байланышууда. Машина айдоочулар көчөлөрдө атайлап тыгын уюштуруп, милиция унааларына жолтоо болууда. Ири ишкана заводдордун кызматкерлери жумушка чыкпай коюп жатат. Оппозиция жөнүндө сөз кылганда бир нерсени унутпаш керек. Беларустагы каршылык акцияларынын бирдиктүү жетекчилиги жок. Светлана Тихановская дагы лидер эмес. Ал мурда эч качан саясатка аралашкан эмес. Карапайым гана жөнөкөй жаран болгон жана жөн гана окуялардын өнүгүшүнөн улам популярдуу болуп кеткен. Кыргызстанда жакында болуп өткөн реакция митингдеринин да бирдиктүү жетекчилиги болгон эмес. Алардын алып баруучулары да ар башка болду. Мындай абалда бийлик кимдир бирөөнү камап, каршылык акциясын токтотуп кое албайт. Ошондуктан күч жалпы баарына каршы колдонулат. Бирок анда каршылык ого бетер күчөйт. 2010 жылдын 7 апрелинде болгон революцияда да ачык жетекчилик болгон эмес. Боло ала тургандарды бийлик 6 апрелде кармап кеткен. Беларустун дагы бир өзгөчөлүгү негизги телеканалдардын белгилүү алып баруучулары кызматтан кете баштады. Мисалга, жалпы улуттук сыналгыдан Евгений Перлин менен Ольга Богатырович. Беларусь бир телеканалынан Вера Каретникова жана Сергей Козлович. Биринчи радиодон Александр Шустер менен Татьяна Филипченко жана башкалар кетип калды. Күч колдонуучу түзүмдөрдүн кызматкерлери дагы жумушун таштап кетүүдө. Мындай көрүнүш Кыргызстанда болгон эмес. Бирок жалпы эл көңүл буруп, айтканын уга турган кадыр барктуу адамдар деле коомубузда калбай калды. Кайсы бир коомдук ишмер жалпы элге тиешеси бар кайсы бир сунуш же ой айтса, баарыбыз кайрага асылып, "А сен өзүң эл үчүн эмне кылдың эле?" деп жимелейбиз. Коомдогу жалпы нигилизм күчөп, эч кимди укпаган жана сыйлабаган абалга жеттик. Bunun sebebi Kırgız koğumundagы bilim dengeli bolup көрбөгөндөй төмөн түшүп кеткенинде. Анын кесипетинен жалпы маданиятка да сокку урулуп жатат. Бийлик үчүн болсо дал ушундай абал өтө пайдалуу, анткени сабатсыздарды оңоюраак алдап башкарса болот. Жана ошол себептен батыштан билим алган жаштар Кыргыз коомуна батпайт. Батайын десе, базаркомдордун эреже шарттарына көнүүгө аргасыз. Беларус элинин билим деңгээли бир топ жогору. Ошол себептен азыр каршылык мааны калктын кеңири катмарларына тарап, алыскы аймактарга да жете баштады. Ушундай эле маанай 80-чи жылдардын аягында Беларуска кошуна Чыгыш Европа жумурияттарында да болгон. Мисалга, ал кездеги Чехословакиядагы Баркыт төңкөрүшү ага чейин көп эле болуп келген кадырлуу студенттик демонстрациядан башталган. В ходе столкновений погиб молодой студент. Жаштар демонстрациясын полиция таркатканда Мартин Шмидт деген жаш студент абыт кетиптир деген кабар тараган жана эртеси Праганын Борбордук аянтына миңдеген адам митингке чыккан. Ошол митинг учурунда Вацлав Гавел алгачкы жолу элге кайрылган. Ал мына бул Мелантрих деген басмаканага таандык үйдүн балконунан чыгып сүйлөгөн. Издательство Мелантрих. Ошондон баштап режим кулаган. Эймин кезек Беларуска да жеткендей. Ошондо саламат калыңыздар.